Экономикалык мунапыстын негизги идеясы экономикалык кылмыштар менен күрөшүүнүн альтернативалык ыкмасын колдонуу. Маселен, мыйзамсыз ишкерлик жүргүзгөн, салык же бажы төлөмдөрүн жаап жашырып койгондор, ага катар коррупцияга аралашкан жактар өз ыктыяры менен мамлекетке келтирген зыянды төлөп бериши керек. Экономикалык кылмышка айыпталгандардын бардыгы мына ушул мыйзамдагы жеңилдиктен пайдаланышса болот. Кылмыш жазасын аткарууну ошол акчалай төлөмдөр менен токтотуп коюуга мүмкүнчүлүк берет да. Мыйзамдын дагы бир өзгөчөлүгү ушул келтирилген бул жана зыян мындай мүмкүнчүлүк бир гана жолу берилет. Эгерде бул өзү адамдын өзүнүн жоопкерчилигин көтөрөт. Өткөн айда башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга байланышкан 1300дөн ашык иштер келип жатканын билдирген. Андан мамлекетке келген чыгымдын көлөмү 175 миллион сом деп эсептелүүдө. Адистер мындай кырдаалда мыйзам бузган ишкерлердин баарын камоо, абалдан чыгуунун жолу эмес дешет. Коррупционерлер көп учурда мүлктөрүн башка жактарга каттатып койгондуктан бул татаал сот процесстеринин жүрүшүн шарттайт. Андыктан мындай жагдайда кылмыш жоопкерчилигин акчалай компенсация менен алмаштыруу максатка ылайык. Как раз хайырлуу болуп атат. Бизнесмендерди камакка албагыла. Эгер алар өз ыктыяры менен жана аныкталган, тастыкталган зыянды мамлекеттин казынасына тапшырса, кайтарса, жана штрафтын санкциялары менен чыгарып коюш керек. Мыйзамда экономикалык мунапысты ишке ашыруунун жол-жоболору толук жана так жазылды. Документте камтылган маселелердин дагы бири экономикалык мунапыстын алкагында мамлекеттик кызматкерлер жана жеке жактардын декларациялары текшерилет. Мындай ыкмада көмүскө айланган каражатты ачыктоого жардам берет. 70 миллион сомдон ашкандан кийин 1%-ын төлөп, башкача айтканда 700 миң сом төлөп коюп, мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мыйзамсыз жол менен учурунда байыгандарды колдоп кеткендей болуп атат да. А бирок ошол эле учурда бул дүйнөлүк тажрыйба боюнча эң жеңил жол да. Анткени эгерде бул жолду пайдаланбасак, эч ким өзүнүн бардык мүлкүн учурунда туура болсо да, туура эмес болсо дагы ачык көрсөтпөйт. Экономикалык мунапысты ишке ашыруу учурда 30 миллиард сомго жакын таңкыстык болуп жаткан бюджетти толтурууга, аны менен катар коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууга өбөлгө болмокчу. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24.